Өсөздө жылдын аякы айында Кардифф университетинин филиалы Астанадагы студенттерди кабыл алат. Бул тууралуу ачык эшик күнүндө окуу жайдын өкүлдөрү билдирди. Британ билим берүү мекемесинин кампусунда алар STEM жана бизнес боюнча окуу программасын башташып, келерки жылы бакалаврларды даярдай башташат. Келечекте окуу программаларын кеңейтүү пландаштырылууда. Башында филиалда 500гө чейин студент окуй алат деп күтүлүүдө. Келечекте Казакстан бүткүл региондон келген чет элдик студенттерди тартуу борборуна айланышы мүмкүн. Белгилей кетсек, Британ жогорку окуу жайынын өкүлчүлүгүн Казакстанды борбор Азиянын билим берүү хабына айлантуу боюнча стратегиялык максаттын алкагындагы маанилүү кадам. Билим берүү өлкөлөрүбүздүн өнүгүүсүнүн негизги куралы экенине ишенебиз. Биз жалпы баалуулуктардын жана келечек тууралуу идеялардын негизинде тажрыйба алмашып бөлүшө алабыз. Бардык нерсе өз ара байланышта болгон заманбап дүйнөдө билим берүү бизге мамилелерди түзүүгө жардам берет. Казакстан биздин кызматташтыкты баштоо үчүн эң сонун жер. Kazakhstan is a great country for us to be here first. We all know that Дүйнө жүзүндөгү университеттер билим берүүнүн сапаты ошондой эле илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө жумшаган инвестициясы менен бааланат. Кардифф университети Times Higher Education жана QS Ranking рейтинги боюнча дүйнөдөгү эң мыкты 200 университеттин катарына кирет. Бул университет азыр Казакстанда толук кандуу филиал катары көрсөтүлгөнү менен сыймыктанабыз. Университеттин бардык зарыл инфраструктурасы бар өзүнүн кампусу болот. As a full-fledged branch here in Kazakhstan, a university that is going to have its own campus with all its facilities.